география багыты, гидрометеорология, экология жана жаратылышты пайдалануу жана туризм багыты боюнча. Ал эми магистратура география, экология, жаратылышты пайдалануу жана туризм багыты 3 багыт боюнча дайындайбыз. Негизи мен ойлойм, табигый илимдердин ичинен ушул география илими эң комплекстүү илимдердин бири, себеби жаратылышты комплекстүү түрдө изилдеген жалгыз илим болуп саналат. Биздин студенттер 1-2 курста тала практикасына барышат, көлгө, ысык көлгө, андан кийин чүй өрөөнүнө. Ушул эле 2 курста бизде зоналдык практика бар. Ал болсо жетиштиккө же болбосо ички борбор теңир тоого барышат биздин студенттер. Ошон үчүн биздин студенттердин жашоосу өтө кызык десем болот, себеби дайыма практикада жүрүшөт. Бүгүнкү күнү туризм Кыргызстанда жаңы адистердин бири. Биздин Кыргызстанга туризм багытын бүткөн адистер керек. Силерди биздин кафедрага, биздин багытка, биздин университетке окууга тапшырууңуздарга сунуштайбыз. Биздин кафедраны аяктаган бүтүрүүчүлөр Борбордук Азиялык жер изилдөө институтунда илимий кызматкер болуп эмгектенишүүдө жана ошондой эле көптөгөн илимий тармактарда дагы биздин кафедранын бүтүрүүчүлөрү өз иштерин жигердүүлүк менен алып барууда. Урматтуу абитуриенттер, биз силерди күтөбүз. Бизди бүткөн адистер бул алдыңкы экономисттер болгон, алдыңкы академиктер болгон, көптөгөн Кыргызстандын ар кайсы тармактарында эмгек сиңирип иштегендер азыркы тапта иштеп келатышат. Демек, эгер силер жакшы географ болуп бүтсөңөр, силер деген өзүңөрдүн жакшы кызматтарга иштеп, өзүңөр таптик аласыңар деп мен толук ишенем. Биз экология адистигиндеги адистер даярдап чыгарабыз. 2 баскычтуу бакалавр жана магистр экологдор даярдайбыз. Бүгүнкү күнү урматтуу абитуриенттер жакшы билесиздер. Бүгүнкү күнү экология маселеси өтө актуалдуу. Айлана чөйрөнү коргоо, андагы жаратылыш байлыктарын сарамжалдуу пайдалануу маселелери бүгүнкү күнү өзүнүн эң жогорку пигине жетти десек болот. Ошондуктан бул адистик абдан керектүү.